إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Жана Наби саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын тынчтыгы, саламдары жана мактоолор болсун. Жана ошол Наби саллаллаху алейхи ва салламга ээрчиген сахабалардан, жана ошол сахабаларды тууралыкта ээрчиген ар бир мусулманга Аллах субханаху ва таала ыраазы болуп берекесин берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сабагыбыздын темасында белгилүү болгондой, биздин алдыбызда чындыгында Наби саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү менен бекемделген фазилеттүү күндөр турат. Бул күндөр Наби саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылгандай азыр келечекте эмне амал болбосун, эгерде ушул алдыбыздагы Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө жасала турган болсо, ал амал Аллах субханаху ва тааланын алдында эң таза жана эң артыкчылыктуу, эң фазилеттүү амал болуп эсептелет. Ошондуктан алымдар айткандай, мусулман адам динибиздеги ушундай фазилеттүү күндөрдү пайдаланып калганга аракет кылуу керек. Чындыгында биз мүмкүн азыр сезбейбиз бул күндөрдүн Зулхиджа айы болсун же деги эле башка бир динибиздеги артыкчылыкка ээ болгон күндөрдүн артыкчылыктарын, фазилети мүмкүн азыр сезбей чыгарбыз. Бирок эртең Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда бул күндөгү жасалган амалдарыбыздын соопторун көргөндө Аллах субханаху ва таала кабыл кылган болсо, чындыгында ошол күндө өз көзүбүз менен көрүп турган кезде биз алымдар айткандай, кана эми мен ошол күндөрүмдү, ошол убакыттарымды, өмүрлөрүмдү тек кана ибадатка арнасам, арнап өткөрсөм жакшы болмок экен деп аттиң кылабыз. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү Наби саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет. Ибн Аббас радияллаху анхумадан. Хадистин асылы Бухариде келет. Жана Абу Дауд рахимахулла, Тирмизи жана башка алымдар эскеришет. Наби саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде айтат: "Ма мин айямин ал-амалу ссалиху фиха ахаббу илаллахи мин хадихил айям, яъни айям ал-ашр." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө жасалган амалдардай сүйкүмдүү болгон амалдар жок, эч бир күндөр жок бул күндөрдөн башка деп атат. Башкача айтканда, эгерде ушул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө кандайдыр бир амалды жасай турган болсок, ал амал кандай амал болбосун, парыз амал болсун, нафил сүннөт амалдар болсун, айырмасы жок. Эң эле Аллах субханаху ва таалага жагымдуу болгон, фазилеттүү болгон амалдар болуп эсептелет. Ошондо сахабалар: "Колу я Расулаллах, валал джихаду фи сабилилlah." Бул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө жасалган амалдарга, амалдардан Аллахтын жолунда күрөшүү дагы, Аллахтын жолунда жихад кылуу дагы эмне
бул күндөгү жасалган амалдардан жакшыраак болбойбу? Бул күндөгү жасалган амалдар менен барабар болбойбу деп сурашты. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва саллям валал жихаду фи сабилилла. Аллахтын жолунда күрөшүү дагы бул күндөрдө жасалган амалдардай болбойт деген. Бир гана эгерде ошол Аллахтын жолунда күрөшүү, ошол күрөшкө мусулман адам малы менен, жаны менен чыгып кетип, малы да, анан өзү да кайтпай калган болсо, ошол жакта кайтыш болуп. Мүмкүн ушул адамдын амалы гана ушул күндөгү жасалган амалдарга жетет деген. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Ошол Аллах субханаху ва тааланын жолунда күрөшүү дагы эгерде азыркы сүрөттөгүдөй болбой турган болсо, бул күндөгү жасалган амалдардай болбойт. Демек биз бул хадистен түшүнөбүз, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ушул алдыбыздагы эртең мүмкүн бүгүн ай көрүнгөн болсо, эртең биринчи күнү болуп эсептелет. Бул күндөгү биз ар бир мүнөтүбүздү карап, убакыттарыбызды тартиптеп, кандай амал болбосун мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче жасап калганга аракет кылышыбыз керек. Жана да Ибн Аббас радияллаху анхумадан келет, Ад-Дарими рахимахулла өзүнүн муснадында алып келет. Наби саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат: "Ма мин амалин азка индаллах ва ла а'заму ажран мин хайрин я'малуху фи ашрил адха" дейт. Ушул могул курмандык күнү, курмандык күн камтылган, же болбосо курмандык күн ошол 10 күндүн бири болгон ушул алгачкы Зулхиджанын күндөрүндө жасалган амал Аллах субханаху ва тааланын алдында эң эле таза амал болот деп атат. Таза. Жана эң эле сооптуу амал болот деп атат. Көрдүңүзбү? Сообу дагы чоң. Жана Аллах субханаху ва тааланын алдында эң эле таза амал болот деп атат. Ошондо сахабалар жогорудагы хадистегидей эле сурашты. Аллахтын жолунда жихад кылуу дагы эмне бул күндө жасалган амалдардан жакшы болбойбу, таза болбойбу, сообу көп болбойбу Аллахтын элчиси дешип. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва саллям жанакы сөзүн айтат кайра эле. Аллахтын жолунда күрөшүү дагы бул күндөгү амалдардай болбойт. Аллахтын жолунда күрөшүү дагы бул күндөрдө жасалган амалдардай болбойт. Бир гана кимде ким эгерде малы менен жана ошондой эле жаны менен чыгып кетип ошол жакта кайтыш болуп, малы да өзү жок болгон болсо, ошол адам мүмкүн деген. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгү менен ант ичкен. Бул күндөргө Аллах субханаху ва таала касам ичкен. Фажр сүрөсүндө "Вал фажри ва лаялин ашр" деп айтат Аллах субханаху ва таала. Фажрга ант жана 10 кечеге ант дейт. 10 кече. Бул 10 кече кайсыл кечелер? Азыркы ушул Зулхиджанын 10 күндүгү. Ибн Аббас радияллаху анхумадан келгендей, Абдуллах ибн Зубайр ва Мужахид рахимахулла жана башка аиммалардан, муфассирлерден келгендей. Демек, алымдар айткандай, Аллах субханаху ва таала баркы жок, фазилети жок нерселер менен ант ичпейт. Аллах субханаху ва таала фажрга ант деп туруп, артынан ушул эртең бизге кирип келе турган Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү менен ант ичип атат. "Вал фажри ва лаялин ашр" деп. Жана ошондой эле Наби саллаллаху алейхи ва саллям Жабир радияллаху анхуда келген хадисинде дагы айтат. Аль-Баззар рахимахулла өзүнүн муснадында алып келет. "Афдалу айями дунья айямул ашр" деген. Бир жылдын ичиндеги күндөрдүн эң абзели ушул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү деген. Эң абзел болгон күндөр. Бир жылдын ичинде эгерде карап көрө турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, фазилеттүү, Аллахтын алдында артыкчылыктарга ээ болгон күндөр барбы десек, ушул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү. Мындай күндөр жок.
Жада калса алымдар айткандай, Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү бар го. Акыркы 10 түндөрү эмес. Акыркы 10 күндүгү. Могул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүнө барабар эмес. Ооба, Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн түндөрү бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүндөгү күндөрдөн абзел күндүзүнөн. А бирок Зулхиджа айынын биринчи 10 күндөрү ошол Рамазандын акыркы күндөрүнөн абзел болуп табылат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Наби саллаллаху алейхи ва саллям азыркы хадисинде бир жылдын ичиндеги же болбосо бул дүйнөдөгү күндөрдүн эң абзели Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү деп атат. Демек бул Наби саллаллаху алейхи ва саллям бул сөзү менен, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге жөн эле кабар берип аткан жок. Ушундай бир фазилеттүү күндөр билип койгула, илимдүү болуп бир илимиңерди көбөйтүп алгыла деген жок. Балким пайдаланып калгыла деп айтып жаткандыгы. Чындыгында биздин башка күндөрдө жасалган амалдар мындай эмес. Эгерде кандай амал болбосун, азыр өзгөчө бир 6 амалды эскеребиз. Кандай амал болбосун бул күндөрдө жасай турган болсок, башка күндөрдө жасалгандай эмес. Дагы да кайталап айта турган болсок. Жанада имам Ахмад рахимахулла өзүнүн муснадында алып келет. Ибн Умар радияллаху анхумадан, Абдуллах ибн Умар радияллаху анхумадан. Ма мин айямин а'заму индаллах ва ла ахаббу илейхи ал-амалу фихинна мин хадихил айямил ашр деген. Аллахтын алдында бул күндөрдөй артыкчылыктарга ээ болгон фазилеттүү күндөр жок. Андан кийин Наби саллаллаху алейхи ва саллям ушул күндөгү амалдардын кээ бирине багыттап туруп айтып атат. Фааксиру фихинна минат-тахлили ват-такбири ват-тахмид. Демек ушул күндөрдө тахмидти көп айткыла, тахлилди көп айткыла, жана такбирлерди көп айткыла деди. Тахмид кайсылал? Алхамдулилла деп Аллах Таалага мактоолорду айтуу. Же болбосо дагы башка бир мактоонун Аллах Таалага мактоо айтыла турган зикирлер. Же болбосо ат-такбир деп атат. Аллаху акбар деп Аллах Тааланы улуктайбыз. Же болбосо ат-тахлил, ла илаха иллаллах деп. Көрдүңүздөрбү? Наби саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде Аллахтын алдында артыкчылыгына ээ болгон фазилеттүү күндөр жок, бул күндөрдөн өткөн деп атат. Жана эң эле ошол күндөрдө амалдары сүйкүмдүү болгон деп атат. Бул биринчи 10 күндүгүнөн башка. Демек ушул күндөрдө тахмидди, тахлилди, такбирди көбөйткүлө деди. Демек биз ушул хадистен билебиз, бул күндөрдө биз өзгөчө көңүл бөлө турган ибадаттардын бири ушул. Көрүнгөн жерде эмне жумуш жашап аткан болсок, унабызда кетип атабызбы мисалы үчүн, же отурабызбы үйдө, ушул сөздөрдү көп айтышыбыз керек, зикирлерди. Же дагы башка бул зикирден башка зикирлер. Азыр келет Наби саллаллаху алейхи бизде унутта калган сүннөттөрдүн бири болуп калды бул. Наби саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, мисалы асарларда келет, имам Бухари өзүнүн сахихинде алып келет, Абу Хурайра менен Ибн Умар радияллаху анхума ушул алгачкы Зулхиджанын биринчи 10 күндүгүндө базарга чыгышып, атайлап үндөрүн көтөрүп зикир такбир айтышат эле. Такбир айтып Аллахты улукташат эле. Анан адамдар дагы эстешип, такбир деп ал экөөнүн артынан такбир айтышат эле. Албетте жамаат менен эмес, өз-өзүнчө. Көрдүңүздөрбү? Бизде бул сүннөт унутта калган. Эртең мынакей Зулхиджа айы жаңырары менен ушул сүннөт ишке кириш керек да, бизде амалыбызга, биздин амалыбызда пайда болуш керек. Көп такбир айтуу, жана башка зикирлерди көп айтуу, айрыкча такбирди көп айтуу. Аллаху акбар азыр келет. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп. Ушул такбирди айта беришибиз керек, үндү көтөрүп. Элдерге билдирүү керек. Мечитте болсун, сыртында болсун, базарда болсун, башка жерде болсун. Чындыгында биздин жерлерде унутта калган сүннөттөрдүн бири.
Имам Муслим чыгарган хадисте Самура ибн Жундуб радияллаху анхудан келет, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ахаббул калами илаллахи арба". Аллах Таалага жагымдуу, сүйкүмдүү болгон сөздөр төртөө деди. Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон, жагымдуу болгон зикирлер төртөө деп атат. Субханалла, жана тасбих дебеди биринчи хадисте Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Субханалла вальхамдулилла. Üçüncüsü ve la ilahe illallah vallahu akbar. Ушул төрт сөз Аллах Таалага эң эле сүйкүмдүү болгон сөздөр деди. Фала ла ядуррука би аййихинна бадата деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул сөздөрдүн, зикирлердин кайсынысын биринчи айтып баштасаң, сага эч кандай зыяны жок деди. Субханаллахны биринчи айтасыңбы? Же алхамдулиллахны, Аллаху акбарду айырмасы жок. Көрдүңүздөрбү? Ошо зикирлерден айрыкча ушундай зикирлерге дагы бекем болубуз керек. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүндө баарыбызга белгилүү ажылык амалдары аткарыла турган күндөр. Андан алдын баягы 4 ыйык айдын бири болуп эсептелет. Зулхиджа айы. Мухаррам, Зулкаада, Зулхиджа, Ражаб, бул ыйык айлар, 4 ай. Эми ушул Зулхиджа айы дагы ушул ыйык айлардан болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүктөрүндө эмне айтканыбыздай ажылык амалдары аткарылат. Азыр ажылар барып ошол жакта ажылык амалдарына киришип, умраларын жасашып, ажылыктары иншалла эртең жакынкы күндөрдө башталат. Жана ошондой эле ушул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүндө Арафа деген күн бар, баарыбызга белгилүү. Яуму Арафа, Арафат күнү. Аллах субханаху ва таала өзүнүн сөзүндө «Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина» деген ушул сөзүн ошол Арафат күнү түшүргөн. Мен силерге диниңерди бүгүн толуктап бердим. Жана мен силерге ниъматтарымды, жакшылыктарымды толуктап бердим. Жана мен силерге исламды дин катары ыраазы көрдүм деп. Ушул аятын түшүргөн. Ошол Арафа күнү. Жана ошондой эле Наби саллаллаху алейхи ва салламдын азыр хадисинде келет. Бул күндө ошол Арафа күнү тутулган бир күндүк орозо 2 жылдын күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот. 2 жылдык күнөөлөрдүн, өткөн бир жылдын жана келе турган бир жылдын күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот. Абу Катада радияллаху анхунун хадисинде келет. Ал-Харис ибн Риб'i радияллаху анхудан Имам Муслим рахимахуллаху өзүнүн сахихинде алып келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күндүн орозосу жөнүндө суралат. Кандай бул күндүн орозосу, фазилети кандай деп. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва саллям юкаффиру санатал мадия вал бакия деп жооп берет. Арафа күндөгү кармалган, тутулган орозо өткөн бир жылдын күнөөлөрүн жана келе турган бир жылдын күнөөлөрүн өчүрүп жок кылат деген. Өчүрүлүшүнө себеп болот деген. Көрдүңүздөрбү? Эгерде биз урматтуу мусулман бир туугандар ушул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүндө алейкумассалам ва рахматуллахи орозону көп кармаганга эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болбой, ушундай бир абалдар болуп аткан болсо, анда жок дегенде ошол бир күндүн орозосуна бекем болуу керек. Андан алдын жок дегенде ар күнү кармай алмасак, биринчи 4-күнү күнү кармаганга аракет кылышыбыз керек. Биринчи 4-күнүн күндүн сүннөт орозолору айрыкча фазилеттүү күндөргө дал келип атат. Эми ага дагы күчүбүз жетпесе кайсыга аракет кылабыз? Бир күндүк Арафа күндүн орозосуна. 2 жылдык күнөөлөр деп атат. Бул жеңил нерсе эмес. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушундайча биз бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүнүн артыкчылыктарын кыскача болсо да билдик. Ушундай фазилеттерге ээ болгон күндөр.
Айтканыбыздай Рамазан айынын акыркы 10 күндүктөрү бул күндөргө барабар эмес. Фазилет жагынан. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул күндөрдү айтканыбыздай жөн эле бир илимибизди көбөйтүп, маалыматыбызды көбөйтүп, ушундай бир абалда эмес, билип коюу эмес, балким бул күндөрдү иншалла Алла субханаху ва тааладан тиленип, эң биринчи көңүл бөлүп, бул күндөрдү тосуп ала турган нерсе ушул болуш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул ат-таубатун насух. Таза, ыкыластуу тобо менен киришибиз керек бул күндөргө. Ооба, тобо мусулман адамдан тобо. Ар бир абалда, ар бир күнү талап кылынат. Бирок өзгөчө мондай артыкчылыктарга ээ болгон күндөрдө сөзсүз түрдө тобого аракет кылышыбыз керек. Демек биз эң биринчи көңүл бөлө турган маселебиз, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөргө кирип атканда биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Тобого. Бизге Алла субханаху ва таала айтты го, урматтуу мусулман бир туугандар, Ат-Тахрим сүрөсүндө: Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха аса раббукум ан юкаффира анкум сайyi'atikum ва юдхилакум джаннатин тажри мин тахтиха ал-анхар яума ла юхзиллаху ан-набiyya валлазина аману. Ал-ая. О иман келтиргендер, Аллах Таалага чындап таза тобо кылгыла дейт Аллах Таала. Таубатан насуха дейт. Таубатан насуха. Ошондо силердин Раббиңер силердин күнөөңөрдү кечирүүсү мүмкүн дейт Алла субханаху ва таала. Таза тобо кылгыла дейт. Эгерде биз сахабалардын, аларды ээрчиген табииндердин жана анлардан кийинки аиммалардын түшүндүрмөсүнө кайта турган болсок, ошол таубатун насухага. Ал кандай тобо? Ал ошол жанагы биз айтабыз го, тобонун 3 шарты бар деп. Ошол 3 шартын камтыган тобо, таза тобо. Ошондой тобо кылгыла деп Алла субханаху ва таала бизден чыныгы тобону талап кылып атат. Мусулман адам билбейт качан бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетишин. Биз билбейбиз, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул Зулхижжа айынын 1-10 күндүгүнөн чыгабызбы же чыкпайбызбы? Эч кимде бул жөнүндө бул жөнүндө кабар жок. Эч кимибизде бул жөнүндө кабарыбыз жок. Качан биз кайтыш болобуз, канча жыл жашайбыз, кандай абалда кайтыш болобуз? Демек мусулман адам тобо кылуу керек. Тобо кылганда айтканыбыздай таубатан насуха, таза, чыныгы, ыкыластуу тобо кылышыбыз керек. Кантип күнөөлөрдү жасады, эми ошол күнөөлөрдөн арылыш керек. Ошондо Алла субханаху ва таала силердин мүмкүн ошондо күнөөңөрдү кечирер деген тобого ылайык келет. Биринчи жасап турган, биз түшүп турган күнөөлөрдү ташташыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Эмне күнөө болбосун, кичине болсун, чоң болсун, айырмасы жок. Ошол күнөөнү таштамайын, ал таза тобо болуп эсептелбейт. Тобонун шарттары деп айтабыз го. Демек ал тобо, ал шарттарсыз кабыл болбойт деген сөз да. Демек эң биринчи ошол тобобуз ыкыластуу, таза болуш үчүн биринчи шарт ошол күнөөлөрдөн арылып биз ташташып чыгышыбыз керек. Экинчиси ошол жасаган күнөөлөргө, урматтуу мусулман бир туугандар, өкүнүү керек. Өткөн күнөөлөрдү эстеп алып, жакшы болгон эле, кандайдыр бир ушундай бир жакшы сөздөр менен эскерүү эмес, тескерисинче өкүнүү керек. Өз алдынча отуруп алган кезде өкүнүп ошол күнөөлөр Кудайым кечиргин деп ошол күнөөлөргө өкүнүшүбүз керек. Ошондо биздин тобобуз азыркы Алла субханаху ва таала Ат-Тахрим сүрөсүндө айтып аткан чыныгы таза тобого кирет. Өкүнбөгөн адам ал күнөөнү таштабагандай эле, урматтуу мусулман бир тууган. Эгерде жасап жүргөн күнөөлөрүн таштагандан кийин өкүнбөсө, аны жактырып турган болсо, көрдүңүзбү? Демек экинчи шарты ошол жасаган күнөөлөргө өкүнүү керек. Үчүнчү шарты баарыбызга белгилүү, эми ошол күнөөлөргө кайтпайм деген чечим, ниет болуш керек жүрөктө. Ошондо биздин тобобуз азыр Алла субханаху ва таала айтып аткан таубатан насуха болот. О иман келтиргендер,
Я айюхалладина аману деп бізге қайрылып атат, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала. О иман келтиргендер деп. Ошол таубатан насуха, насуха тообо кылгыла, таза, чыныгы, ыкластуу тообо кылгыла деп. Ал кайсыл, эгерде биз кайтып көрө турган болсок, азыркы 3 шартты чогулткан, 3 шарт табылган тоба. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ушул нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек. Экинчи дагы көңүл бөлө турган нерсебиз, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөрдө эң эле биз көңүл бөлө турган нерсебиз ушул болуш керек: парыз ибадаттар. Парыз ибадаттар. Биз Аллах субханаху ва таалага парыз ибадаттардай башка ибадаттар менен жакындай албайбыз. Аллах субханаху ва таалага бизди эң биринчи жакындата турган ибадаттар, кулчулуктар. Бул парыз ибадаттар. Бирөө намаз окумайын, ал биз садака берип жакындай албайт Аллах субханаху ва таалага. Аллах субханаху ва таала кудси хадисте айткан го: "Пендем мага, мен ага парыз кылган ибадатты жасап жакындагандай башка эч бир ибадат менен жакындай албайт" деп. Көрдүңүздөрбү? Экинчи нерсе, ушул нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек. Эмне? Парыз диндеги важип болгон ибадаттарга бекем болобуз. Үчүнчүсү, жогоруда дагы айтып өттүк, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, орозого бекем болобуз. Орозо кармаганга. Мүмкүн бардык ушул биринчи 10 күндүктүн баарында, эгерде мүмкүнчүлүк болуп турган болсо. Анткени ошол салих амалдардын эң жогорку даражасындагы ибадаттардын бири бул орозо, баарыбызга белгилүү. Аллах субханаху ва таала кудси хадисинде айткан го: "Куллу амали ибни адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана аджи бихи" деп. Пенденин жасаган бардык амалдары өзү үчүн, бир гана орозо ал мен үчүн, анын сообун мен өзүм берем деп. Демек, үчүнчү биз көңүл бөлө турган ибадатыбыз ушул болуш керек, орозо. Эгерде баарында кармай албай турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, ошо биринчи, 4-үнчү күндөрү кармаганга аракет кылалы. А эгерде ага дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпесе, айтканыбыздай, Арафа күндүн орозосуна бекем болобуз. Анткени ал күндөгү бир күндүк орозо 2 жылдык орозонун 2 жылдык күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келген хадисинде орозо жөнүндө дагы айткан го: "Мен сама яуман фи сабилилlah ба'адаллаху бидаликал яуми вajhahu анин нари 70 харифан." Ким Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Аллахтын жолунда бир күн орозо кармай турган болсо, Аллах таала ошол бир күндүк орозосу үчүн аны тозоктон 70 жылдык узак болгон аралыкка эмне алыстатат деп. Ошончолук аралыкка Аллах таала узак кылат тозоктон деп. Бир күндүк орозосу үчүн. Көрдүңүзбү? Эгерде эми элестетип көрөлү, ушул фазилеттүү күндөрдө кармала турган болсо. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөрү көңүл бөлө турган 4-үнчү негизги амалдардан, 4-үнчү амал зикирлерге бекем болушубуз керек. Аллах субханаху ва таала Хадж сүрөсүндө дагы: "Лияшхаду манафи'a лахум ва язкуру исмаллаху фи айямин ма'луматин ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам." Ажылык жөнүндө айтып келип, Аллах субханаху ва таала мусулмандарды буйруп атат. Алар ажылыкта өздөрүнө дүйнөлүк болсун, диний болсун пайдаларга күбө болушсун, жана аларга ырыскы кылып берген чарба малдарын курмандыкка союу үстүндө, курмандыкка чалуу үстүндө Аллахтын ысымын эскеришсин, зикир кылышсын дейт. Белгилүү күндөрдө дейт. Фи айямин ма'лумат, белгилүү күндөрдө зикир кылышсын деп атат Аллах субханаху ва таала. Бул белгилүү күндөр кайсыл күндөр? Сахабалардан, табииндерден, айыммалардан келгендей, азыркы биз тосуп ала турган Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгү. Демек, Аллах субханаху ва таала зикирге буйруп атат. Аллах субханаху ва тааланы зикир кылууга. Жана жогоруда дагы айтып өттүк, такбирлерди. Ибн Умар менен Абу Хурайра радияллаху анху базарга чейин чыгып такбир айтат эле деп. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө дагы айтып атат: "Вазкуруллаха фи айямин ма'дудат" деп. Саналуу күндөрдө Аллах субханаху ва тааланы зикир кылгыла деп. Саналуу күндөр бул
жана Курман айттан кийинки Курбан айт күндөн баштап айяму ташрик деп коет. Биринчи, экинчи, үчүнчү Курман айт күндөр. Ошол күндө дагы Алла субханаху ва тааланы зикир кылгыла деп атат. Бул айрыкча эмне айяму ташрикте. Эми ошол жанакы айткан такбирлердин, урматтуу мусулман бир туугандар, сыйгалары ар түрдүү келген. Мисалы Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Бул биринчи түрү. Биринчи Аллаху акбар деп эки ирет эле айтабыз. Дагы бир түрү ушул биринчи такбир башындагы такбирди 3 ирет айтабыз. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп. Ушул такбирди дагы биз көп айтышыбыз керек. Качан башталат эми ушул жерден, урматтуу мусулман бир туугандар, такбирлердин бул ушул Зулхиджа айындагы такбирлер эки түрлүү болот. Убакытка байланбаган жалпы такбирлер, жалпы такбир бул кайсыл эртең мынакей Зулхиджа айы жаңырабы, болду айтып баштай беребиз. Эч бир убакытка, эч бир нерсеге байланбайт. Көчөдө болсун, мечитте болсун, үйдө болсун айта беребиз. Азыркы такбирлердин бирин. Же дагы сүннөттө келген башка такбирлердин бирин. Экинчи түрү бар, ал убакытка байланган такбир деп айтылат. Такбирул мукайят деп айтылат. Ал кандай убакытка байланган? Ал ошол намаздардан кийин айтылып баштайт. Көрдүңүздөрбү? Бул качан башталат бул? Биринчисин билдик. Зулхиджа айы жаңыргандан айяму ташриктин 3-чү күнү бар го. 3-чү күн. 3-чү күндүн шамына чейин айтыла берет. Биринчи түрү. Ал эми экинчи түрү ал парыз намаздардан кийин айтылат. Парыз намаздардан кийин ар бир мусулман адам өзү ошол такбирди айтат. Качан айтат? Астагфирулла. Аллахумма антас салам ва минкас салам, табаракта я зал жалал вал икрам деп ушул дуаны айткандан кийин даро Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп ушул жерде айтат. Бул экинчи түрү намаздардан кийин айтыла турган зикир, ушул убакытка байланган зикир. Бул качан башталат айтканыбыздай? Бул Арафа күн дедик го жана. Арафа күн кайсыл күн? 9-чу Зулхиджа. 10-чу Зулхиджа Курман айт. Биринчи күнү 10-чу Зулхиджа Курман айттын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми ошол 9-чу күнү багымдаттан башталат. Багымдат намазынан башталат. Жанагы намаздан кийинки такбир. Көрдүңүздөрбү? Качанга чейин узарат? 3-чү Курман айт күнүнүн асыр намазына чейин. Асыр намазында акыркысын айтып бүтүлөт. Көрдүңүздөрбү? Ушул такбирге байланыштуу ушул нерсени дагы жакшы билип алышыбыз керек. Ушул эң негизгисинен урматтуу мусулман бир туугандар, ушул амалдарга бекем болушубуз керек. Эң биринчи жыйынтыктап айта турган болсок, тоо менен тосуп алганга аракет кылышыбыз керек. Жана ошондой эле биз бекем боло турган амалдар, парыз ибадаттар болуш керек эң биринчи. Үчүнчүдөн биз орозого бекем болушубуз керек, аны дагы айтып өттүк кандайча. Төртүнчүдөн айтканыбыздай зикирлерге бекем болобуз, анын ичинен такбирлерге. Жана ошондой эле бешинчи негизинен биз эми бул жерде ажылыкка баргандар жок чындыгында. Ажылык амалы болуп эсептелет, негизи эгерде ажылыкка барган адам болгон болсо. Анткени айтканыбыздай бул күндөрү ажылыкка аттанган адамдар ажылык амалдарына киришип, умраларын жасап, ошол ажылык ибадатына даярданышат. Биз негизинен ушул эң негизгисинен ушул амалдарга бекем боло турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында бул күндөрдөн пайдаланган болуп эсептелебиз. Айтканыбыздай биз билбейбиз кийинки жылдарга чейин жашайбызбы, жашабайбызбы. Жашай турган болсок кантип жашайбыз, кандай абалда жашайбыз. Ошон үчүн алдыбыздагы ушул күндөрдү бекем бир катуу аракет менен пайдаланып калганга аракет кылалы.
Алла субханаху ва тааля барыбызга жардам берсин. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Кимде кандай суроо бар? Канча бар вакыт азыр? Иншалла, мүмкүн билинип калат бир аздан кийин. Билинип деле калгандар иншалла кабар беребиз иншалла. Ошондо Зулхижжай эртең шам намазынан кийин болуп атабы? Шамдан кийин болуп атабы? Азыр. Бүгүн бар. Эгерде бүгүн ай көрүлсө, ошол Зулхижжа айынын могул түн биринчи түнү болуп эсептелет да. Биз турган түнчү. Шам биринчи күнү болуп атат. Шамдан кийин. Биринчи күндүн түнү башталат да. Себеби түн биринчи келет го. Ооба. Кыскасы мындайча айтканда күнү башталат да. Биринчи күнү башталат ооба. Сөзсүз түрдө. Намаздан кийин Ооба, ооба. Курманды чала турган адам бар. Ооба. Машалла. Ооба. Чындыгында барыбызга белгилүү, курмандык чала турган адамдар Наби саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бая сөзүбүздө дагы айттык. Бул Зулхижжа айынын биринчи 10 күндүгүндө, тагыраак айтканда 10-чу күнү Курман айттын биринчи күнү башталат. Курман айт деп айтабыз, курмандык чалуу күнү. Мусулмандар, алардын ичинде ажылар, Алла субханаху ва тааляга жакындоо иретинде өздөрүнүн Аллах Таала Куранда айткандай аларга ырыскы кылып берген мал чарбаларынан курмандыкка чалып Алла субханаху ва тааляга жакындашат. Курмандык чалуу дагы барыбызга белгилүү, бул динибиздеги буйрулган, мейли ал парыз иретинде буйрулсун, сүннөт иретинде сүннөт болуп буйрулсун, айырмасы жок, буйрулган фазилеттүү амалдардан болуп эсептелет. Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзү курмандыкка чалат эле, курмандык чалат эле. Жана ошондой эле үй бүлөсүнүн атынан дагы чалган ажылыгында, жана өзүнүн үммөтүн дагы үндөп буйруп кеткен. Андан алдын Алла субханаху ва тааля дагы Куранда бизге инна а'тайнакал каусар, биз сага Каусарды бердик о Мухаммад. Фасалли. Каусар бул баяндаганбыз бул сүрөнүн тафсиринде. Каусар көп ошо маанилеринин бири, бул сага биз көптөгөн жакшылыктарды бердик о Мухаммад деп атат Аллах Таала. Андан кийин фасалли ли раббика ванхар. Эми ошол Раббиң үчүн гана намаз оку, жана ага курмандык чал деп атат Аллах Таала. Курмандыкка буйруп атат, намаз менен бирге эскерип атат. Алымдар айткандай, курмандык чалуу бул мал дүнүйө менен кылына турган ибадат. Адам намаз окуганда дене мүчөлөрү менен Аллах Таалага жакындап кулчулук кылат. Эми курмандык чалганда Алла субханаху ва тааляга мал дүйнөсү менен, акчасы менен, малы менен Аллах Таалага жакындайт. Анан барыбызга белгилүү, ошол курмандыкта эң негизгиси бул ыклас. Анан сүннөткө ылайыктуу нерсени, малды курмандыкка чалуу керек өз убагында. Булардын баардык шарттары эскерилген китептерде. Анан эң негизгиси шарттарына дал келип, эмне ыклас менен болуу керек. Анткени Алла субханаху ва тааля Куранда айткандай, силердин чалган курмандыгыңардын Аллах Таалага каны же бир этинин бир бөлүгү барбайт. Аллах Таалага жетпейт. Аллах Таалага жете турганы биздин курмандыгыбыздын, биздин жүрөгүбүздөгү ыкласыбыз. Калыс Алла субханаху ва таалянын өзүнө гана арнап атабызбы? Ошол гана ыкластуулук жетет Алла субханаху ва тааляга. Көрдүңүздөрбү, курмандыктагы бул ушул Зулхижжа айынын акыркы биринчи 10 күндүгүнүн акыркы күнүндө баштала турган ибадат болуп эсептелет. Анан кимде ким эгерде курмандык чалууну ниеттенип турган болсо, Наби саллаллаху алейхи ва саллям Умму Салама радиаллаху анханын хадисинде келет. Айткан, эгерде силердин бирөөңөр курмандык чалууну каалай турган болсо, Зулхижжа айы жаңыргандан тарта
тээ курмандыгын чалганга чейин чачын тырмактарын албай турсун деген. Чачтарын жана денесинде түктөр болсун, жана тырмактарын кыскартып, кыркпай албай турсун деген. Тээ курмандыгын чалганга чейин. Бул ким үчүн? Бул үй бүлөдө эгерде атасы чалат да үй бүлө өзүнүн атынан, үй бүлөдөгү эркек киши, же болбосо эркек киши жок болсо дагы аял киши эгерде мисалы чалып атат. Анан башкалары дагы ошого шериктеш болуп кете берет, үй бүлө мүчөлөрү, бала чакалары. Ошо бир үйдө жашап аткан. Эми ошол ким албай турат чачын десе, ошол главный эң негизги адам гана. Мисалы эгерде эркек киши бар боло турган болсо, ошол чалып атса, ошол гана сактанып турат. А калган үй бүлө мүчөлөрү аларга тиешеси жок бул амалдын. Көрдүңүздөрбү? Анан ким союу керек, кандай адамга милдет бул? Алымдар айткандай, мүмкүнчүлүгү табылган адам. Мүмкүнчүлүгү. Мүмкүн бир адамдын колунда акчасы жок болсо деле, анын келе турган, акча келе турган жагы бар, мисалы жумушу бар. Бирөөдөн карыз алып деле чалам дей турган болсо, ал өзүнүн ыктыяры, ал эч кандай зыян жок, наоборот, тескерисинче соопко жетишет эгерде ошону каалап турган болсо. Көрдүңүздөрбү? Демек, курмандык чалууда дагы биз сөзсүз түрдө ушул азыркы эскерилген кээ бир нерселерге көңүл бөлүшүбүз керек. Чалына турган нерсе кандай нерсе болот? Анын жашы көргөзүлгөн шариятта, эмне нерселерден болуу керек? Кой, эчки, мисалы. Кара малдан дейбиз. Мал эркеги болсун, ургачысы болсун, мисалы. Малдарда дагы ал жерде маселе бар. 7 адамга чейин биригип чалса болот. Ал эми койду бир адам эле чалат, мисалы. Бүт ушул нерселерге көңүл бөлүү керек. Эмнеден чалат, анан кандай жаштарда, жашы канчада болуу керек, мисалы. Туурабы? Кой 6 жаштан, 6 айлыктан, 6 айлыкка толгон болуш керек эң кеминде. Ал эми эчкини курмандыкка чалам десе, ал 1 жашка толгон болуш керек. Ушинтип көргөзүлгөн, шариятта көргөзүлгөн жашта болуу керек. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин өтүп, баардыгы талаптарга ылайык болгондон кийин өз убагында чалынуу керек. Ушул жерде биз чындыгында өтө чоң жаңылышууга түшөбүз. Андан алдын дагы жаңылуу бар, ал жакта динде жок нерсе. Өлгөн адамдарга бирдемелерди, эскерүүлөрдү өткөрүшөт. Анын айттыгы деп, же болбосо 1 жылдыгы деп, ушул сыяктуу ошол күнү. Айрыкча ошол курмандык чалып аткан күнү. Ал курмандыкты деле максат кылбай калган бүгүнкү күндө мусулмандар. Ошол күндө диндеги жок нерсени жасайт. Анан курмандыгын дагы курмандык деп эптеп ниет кылмыш болот. Анан анысын дагы өз убагында чалбай курмандыгын. Эмне кылат? Намаздан алдын, 1 күн алдын эле чалып салат да. Жок, ал курмандыкка жарабайт ал. Наби саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир сахаба айт намазы окулганга чейин курмандыгын чалып жиберди го. Ошондо Наби саллаллаху алейхи вассаламга келди, ушундай кылдым деп. Эмне үчүн андай эрте курмандыкка чалдың деди эле. Эмне деди жанагы сахаба? Мен эртерээк этти дайындап, эртерээк тамагымды берейин дедим. Жакындарыма, үй бүлөмө эртерээк бышырып дайындайын дедим дейт. Ниети өтө сонун. Ал жерде жанакы биздин элибизде жасала тургандай дагы нерсе жок. Мисалы өлгөн адамдарга арналыпчы. Жок, ал ниети башкача болчу. Бирок Наби саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Анын үзүрүн кабылдаган жок. Сенин чалган курмандыгың жөн эле бир башка күндө союлган эле эт болду деген. Курмандыкка жарабайт деди. Башкадан жаңыдан курмандыкка чал деди. Көрдүңүздөрбү? Курмандык өз убагында чалынуу керек, сөзсүз түрдө. Демек ниети дурус. 1 күн алдын эми курмандык деп ниетине чалдым мен, ниетимде ошол да дейт. Жок. Ал жасалып аткан ибадат. Ошол өз көргөзүлгөн убагында жасалыш керек. Мисалы азыр куптан намазы боло элек, мисалы. Куптанды окуп алсак болобу? Болбойт. Аллах Таала Куранда айтып атат, намаз өз убагында окулуш керек, ошондо парыз деп. 1 айлыкын мен 1 ай алдын окуп салам деди азыр. Окуганга болбойт, окуса кабыл да болбойт, ал күнөөкөр тескерисинче.
Эми кудум ушул сыяктуу эле курмандыгын эгерде курман айт күн, курман айт намазга чейин эле чалып жиберген болсо жок, ал курмандыгы эч качан кабыл болбойт. Курмандык болбойт, жөн эле эт болду. Көрдүңүздөрбү? Курмандыкка тиешелүү ушундай бир нерселерге жакшы көңүл бөлүшүбүз керек, урматтуу мусулмандар туугандар. Анан этин курмандыкка чалып баарыбызга белгилүү, этин эмне кылуу керек? Баарыбызга белгилүү, алхамдулилла, алымдар эскерген. Эгерде 3 бөлүккө бөлө турган болсо, ушул эң жакшысы. Bir bölüğün özüne, misалы, bir bölüğün beybeçaralarga, muhtajlarga, oşol gün alardagı mayramdap, dana bir bölüğün emne çakınlarga, komşularga, şu siyaqtуу адамдарга.